بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحديث الثاني إكنش حديث أمدة الأحكام كتابنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنات Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты. Silerden biriңер daarатын buzsa, daarat almayınca Allah Taala anın namazın kabul albaydı. İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan hadis. Garibul hadis algaç hadisteki sözler manisi çeşmelenedi. La yaqbalullahu bi sigatin nafi. Birinci nafi sigada geldi. Nafi sigasın mındayça aytkanda inkar sigasında keltirip жатады. Allah kabul kılbaydı dep inkar sigasında keltirip жатады. وهو أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي. Бұл inkar sigası nahi kaytaru sigasından күчтүүрөөк. Misалы bir adamga kılba деп айтсаңыз, бұл кайтарык болот. Туурабы? Эми бұл кылбайт десеңиз, бұл нафи инкар болот. Кайсынысы күчтүүрөөк? Бұл кылбайт дегени күчтүүрөөк. Antkeni bir adamga kılba deseniz, anın astında kılat eken, oşonu kılat degen söz var. Ağa anday kılba dep aytasыз. Bul adam oşol işti kılıusu mümkün. Oşonda ağa kılba dep aytasыз. Birok bir adamga bul adam mınday işti kılbayt deseniz, nafi kaytarıp oturuuga kajet jok. Antkeni al insan бұл ішті қылбайт, ошол ішті қылбайтансыз деле. Шариатта ар кандай нерселерди кылбайт дегени күчтүүрөөк болот, кылба дегенден көрө. Нафи нахиден көрө күчтүүрөөк болот. Аллах кабыл албайт дегенде эмне назарда тутулуп жатат? Нафи сыйгасында келди. Daarатсыз намаз окубагыла деп айткан жок. Аллах кабыл кылбайт дегени ал нерсе жок дегени. Аны daarаты болбогондон кийин аны ансыз деле окубагыла деп кайтаруунун кереги жок. Daarатсыз намазды ансыз деле Аллах кабыл албайт деген нафи бар. Нафинин ичине инкар да кирип кетет. Бир нерсенин акыйкатынын инкарына ашыкча түрдө анын ичине кайтаруу да кирип кетет. Ва зиядатан нафи хакыйката шей. Bir nersenin akıkatının inkarına koşumça türde anın içine kaytaru da kirip ketet. Ahdese ay hasala minhul hades. İkinci, eğer daaratты buzsa hades degeni özü negizi payda bolgon nerse degeni. Daaratты buza turgan nerselerge de hades dep koldanıladi. İnsanda payda bolgon najasat degeni. Daaratты buza turgan nerse hades dep ataladi. وهو الخارج من أحد السبيلين. Ekinci hades emne? Daaratты buzа турган нерсе эмне деп айтылса, эки авраттын биринен чыккан нерселер daarатты бузат. Ау гайрихи мин навақидил уду, же андан башка daarатты буза турган нерселер бар. Эми хадистин сырткы маанисине карасак, негизи daarатты буза турган нерсе эки жолдон чыга турган нерсе гана. Калган нерселер ушуга кошумча же бир аламат белги, же ушуга себеп болот. Ошол daarаттын бузулуусуна себеп болот. Ошондуктан ал нерселерди
даратты бузат дейіледі. Уйқы даратты бузабы же жоқ бұл? Бузат. Өзі уйқы негізі даратты бузбайды. Даратты буза тұрған нәрсеге себеп болады. Ал емне? Екі жолдан шыға тұрған нәрселер. Жел шығады, зара шығады, ажаты шығады, екі аураттан. Уйқы ушыларға себеп болады. Ошол екі жолдан, ошол нажас, же бір нәрсе шығып кетүүсүнө себеп болады. Негізі уйқы даратты бузбайды. Дараттың бузулуусуна себеп болот гана. Эми мына ушуга карап туруп башкаларында улай бересиз. Мисалы, Шафи мазхабында аял кишини кармоо даратты бузат. Эмне үчүн бузат? Инсандын кайсыл жеринен нажасат чыгып жатат? Бул маселеде жанагы уйкунун маселесине окшош бир себеп бар. Уйкудагы себеп бар. Уйкуда бир нерсе чыгып кетүүсүнүн коркунучу бар. Кудум ушундай эле аял кишини шахват менен кармагандан кийин кишиден бир нерсе чыгат адатта. Эркектен да, аялдан да. Мына ушундан кийин дарат бузулат дейилет. Негизи даратты аялды кармоо бузган жок, анын артынан келген нерсе бузуп жатат. Башка маселелерде дал ушул сыяктуу кете берет. Негизи хадас эки аураттан чыккан нерсе гана. Буга далил Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келген хадис. Абу Хурайра радыйаллаху анху хадас эмне деп суралганда фусаун ау дурат, желдин үндүү жана үнсүз болуп чыгуусу деп жооп берген. Эми биз мындан пайдала беребиз, кан даратты бузабы же жокпу? Ханафиде бузат, Шафиде бузбайт. Негизи туурасы бузбайт. Эмне үчүн дейилинсе, негизи даратты эки жолдон чыккан нерсе бузат. Кан эки жолдун биринен чыкса бузат деп айтабыз. Башка жерден чыкса бузбайт. Анткени ал чыккан кан дененин бир жеринен чыккан. Ауратка жакын келген жок. Ханафиде айтылат, истихада каны, хайз каны даратты бузат дейилет. Ал эки аураттын биринен чыгып жатат да. Хадас орундан, даратты сындыра турган орундан чыгып жатат. Денеден чыгып жаткан эки аураттын ордунан чыкпай, денеден башка бир дененин бир жеринен чыккан кан, ошол нерсе даратты бузбайт. Буга кошумча далилдер келген. Ибн Умар жүзүнөн бир хусун бузарды, бир бөдүрдү сыкты, кан чыкты, дарат албай намаз окуй берди. Сахабалар согуштарда кан агып намаз окуша беришет эле. Бул далилдер жогорудагы маанини кубаттады. Ва фил асл ал-хадас ал-иза. Негизи хадас дегени азият, ызалануу, жагымсыздык. Лугавый мааниге шар'ий маанинин байланышы бар. Эки жолдон чыккан нерселер азият, ыза да, жагымсыздык, зара, жагымсыздык. Чоң ажат, жел, ызалануу да, жийиркенүү да. Мына ошондуктан хадас деп аталды. Ал-хадас васфун хукми. Үчүнчү. Хадас бул хукми сыпат. Ал акыйкый сыпат эмес. Хисси нерсе эмес. Бул хадас хисси нажасат эмес. Хукми нажасат. Бутуңузга бир нерсе жабышпайт. Даратты бузулуусу хукми нерсе гана. Бул хисси болуусу шарт эмес дегени. Дене мүчөлөр хисси түрдөгү даратсыздыкты сезүүсү шарт эмес дегени. Хисси сыпатка каршы келет. Сезилип боло турган сыпат. Хукми аны сезиш шарт эмес. Дене мүчөлөргө даратсыздык жетүү үчүн аны сезиш шарт эмес. Bir adam töөнүн этин жесе, сенин даратың сынды десеңиз, ал айтат, эмне үчүн менин даратым сынды? Менден эч бир жел чыккан жок. Эки жолдон эч бир нерсе чыккан жок. Ал эч кандай физический бир аракет кылганым жок дейт. Даратты буза турган. Биз айтабыз, тазалыктын бузулуусу, дараттын бузулуусу сөзсүз эле сезиш керек эмес. Дене мүчөлөр менен. Бул хукми гана. Дене мүчөлөр менен сезилүүсү шарт эмес. Төөнүн эти башка эттер сыяктуу эле дейилсе, шариятта өкүм келди, хадисте келди, төөнүн этин жейилсе, дарат сынат деген ушул жетиштүү. Миқдару қиямуху бил аъда. Негизинде мүчөлөрдө анын бар экени өлчөнөт гана.
Мындайча айтканда, даратсыздык деп божомолдонот. Дене мүчөсүнө даратсыздыкты жетти, ошол дене мүчөгө даратсыздык жетти деген түшүнүк түшүнүлөт. Дарат бузулгандан кийин шарият талап кылган тазалык кетти дене мүчөдөгү кала берсе, ал сезилбесе деле. Абу Юсуф рахимахулла мисал үчүн май мустамал нажас деп айткан. Бул киши кайткандыр бул сөзүнөн, маун мустамал дарат алганыңызда түшкөн суулар. Тамат, мына ушул суулар нажас деген. Бул өтө кыйынчылык, машакат. Эми кийимге тамып калса, нажас болуусу керек кийим. Дарат алганда колдон суудан тамат суулар, бардык жок, нажас болот. Дарат алгандан кийин тама турган суулар нажас деген. Бул маселе адамды амал кылуу мүмкүн эмес даражага алып барып коет. Анда ар бир артыңганда бир артыгыч керек болот. Бул сөз кайдан келип чыкты? Бул нерсе жогорку хукмий нерсени хисси нерсеге айландырып жиберүүдөн келип чыккан. Сиз дарат алганыңызда мүчөлөрүңүзгө хадас жабышып турган, даратсыздык, аны жууганыңызда суу аны алып түшүп жатат дейилинген. Амал кылуу кыйын болуп калганда, кийин бул киши жооп берип айткан, биринчи жууш нажасатты кетирет, экинчи, үчүнчү жууганда таза болуп кетет деген. Маселени жеңилдеткен. Бул маселе хадиске каршы келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу жууп да дарат алуу мүмкүн деген. Бул жогорку айтылган маун мустамал тууралуу айтылган маселени жокко чыгарат. Жана ал маселени бекерлигин далилдеп коет. يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. Мүчөлөрдө даратсыздыктын болуусу ибадаттан тыят гана дейт. Хадастын болуусу, даратсыздыктын болуусу нажас эмес. Ибадаттан тыя турган нерсе гана. Бул ибадатка дарат шарт кылынган ибадат гана. المعنى الإجمالي الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة. Hakim şariat namazды каалаган адамдарга багыт берди. Намаз окуучуларга багыт берди. Намазга бир гана сулуу сүрөттө, жакшы көрүнүштө кирсин дейт. لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده. Antikeni pende менен Rabbisinin ортосундагы ишеничтүү байланыш намаз. وهي الطريق إلى مناجاته. Бул Аллахка мунажат кылуу. Аллахка мунажат кылуу жолу. Кутулуу жолу. Ошондуктан даратка буйрду. لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها. Ошондуктан анда даратка тазалыкка буйрду. Намаздан алдын дарат алууга буйрду. Дарат өзүнчө бир амал, тазалык, тахара, жалпы бир тазалык. وأخبره أنه مردودة غير مقبولة بغير ذلك. Шарият кабар берди, даратсыз намаз кабыл болбойт деп айтты. ما يؤخذ من الحديث. Хадистен эмне пайдалар алынат? Хадистен алына турган пайдалар: أن الصلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. Биринчи, даратсыздын намазы кабыл болбойт. Ал качан чоң кичине даратсыздыктан тазаланмайынча. Гусул, дарат назарда тутулуп жатат. أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة ومبطل للصلاة إن كان فيها. Экинчи, даратсыздык даратты бузат, намазды бузат, батыл кылат, эгер намаздын ичинде болуп калса. المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. Üçüncü, hadiste namazı kabul bolboyt degенден максат туура, сахих болбойт дегени, жана өтпөйт дегени. الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. Төртүнчү, hadis дарат намазга шарт экенине далалат кылып жатат. Кыскасы мына ушул. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.